22 март 2023 жыл мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Чүй областы Москва району Садовый айылында жүрөм туугандар. Ошол жактан бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер чоң центральный трассасы жана Садовый айылынан Степная көчөсүнүн кесилишине турам. Ушул жерден түз эле 750 метр түндүктү карай барсаңыздар сатылуучу Степная көчөсү 29 даректе жайгашкан. Анан бул жерге чейин Бишкек шаарынан түз келген маршрутка, по пути машиналар бар. Окей, ушул жолдон. Дагы эмне маалымат? Мына ушундай туугандар, анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктап басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Жана ошондой эле күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлөр, квартираларды көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тарабы эң эле түштүк чек арасынакей бул жерден башталат. Эң эле түндүк чек арасы бул коштанын заборуна чейин. Жалпысынан жердин аянты 19 соток туугандар. Кызыл китеп бар. Дарек Степная көчөсү 29 дарек болуп калат. Мынакей бул көчөнүн көрүнүшү орто кеңдикте, чоң трассага 750 метр аралыкта. Анан мектепке 15 мүнөттө барып келишет экен балдар. Жөө садиктер бул көчөдө бар, мечит деле бар туугандар. Мына ушундай жана ошондой эле үйдүн батыш тарабы мондай полялар. Негизинен мал менен деле алектенсеңиздер болот экен бул жерде туугандар. Мал сарайы деле бар үйүстө. Азыр видео жүрүшүндө калган маалыматтарды бир чекеден берем. Жердин аянты 19 соток. Мынакей киргенде эле бул жакта бош жер, машина койгонго да кенен жер. Сол тарапта катардан хозпостройкалар жана бул жакта гараж. Бул жакта гараж. Көчө тараптан деле дарбаза орнотулган. Берип чыгасыздар. Андан кийинкиси бул мондай бир склад туугандар. Ылдый тарабында погреби деле бар. Бул жакта узун турасы 11ге жетип болгон үй, стенасы бышкан кирпич. Анан бул жакта мондай бир летний кухня. Бул жакта тамак жасоочу жайы жана бул жакта тамактануучу бөлмөсү. Андан ары электр энергиясы бар 3 фазалуу. Бул жакта баня экен. Электр энергиясы бар 3 фазалуу. Суу бар. Жана мынакей бул жакта мал сарай фескалатын болгон. Бул жакта навестин түндө азыр кой кармашат, чөп майдалаган жайы. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Жана төрүндө жаш бактар, жер жемишке жерлер, алар деле бар. Мынакей могу парникке чейин ушул үй ээсине караштуу. Биринчи эле бул чоң кички тарабын көргөзөйүн, андан соң ал жактарында маалыматын бир чекеден берем туугандар. Мынакей бул үйдүн негизги кирүүчү эшиги. Көрсөңүздөр да эшик орнотулган. Киргенде эле мондай бир бөлмө. Отопление, паровое отопление. Мынакей отопление батареялар ар бир бөлмөдө бар. Андан кийинки бөлмө мынакей бул мондай коридор. Полдор жыгач болгон пол. Түндүк тараптан терезе орнотулган. Жана түзөлүп өтсөк бир бөлмө. Батыш тараптан терезелер, отопление батареялары. Жана ушул эле жерден сол тарапка карай кирсек, дагы бир бөлмө жайгашкан туугандар. Мынакей. Так, андан ары. Бул жакта бир бөлмө. Түштүк тараптан терезе. Эми курулусын ачып, да калган маалыматтарды берейин. Так. Мынакей бул жакта черешня бактары. Түштүктө токуш менен болгон чек ара бул жерге чейин болуп калат туугандар. Кой кармалган навес. Жана бул жакта чоң мал сарай. Ички тарабынан деле суу чыгарылыптыр бул мал сарайдын. Мынакей. Бул жагына уй кармаганга, бул жагына мынакей кой кармаганга өзүнчө жайлар кылынган. Бул жактан да өзүнчө бир эшик орнотулуптур. Так. Андан ары бул чыгыш тарабы. Бул жакта огород өзүнчө мондай койлор кирип кетпесин деп мондай забор кылынган.
честно егіттір бұл жағы бош, төрінде жаш өмеге кірген черешня бақтары. Ең әлі чығыш чеграсы мол парникке чейін жалпысынан 19 сотық болған жер участок туғандар. Ең әлі түндік чеграсы бұл жерден, түштік чеграсы мол жатқан ар жағынан болып қат. Қызыл китептері бар туғандар. Огород тілі бар көргөзіп қойыны. Бақтарды тілі көргөзіп қойын туғандар. Ким қайсы өлкөнен көріп жатат туғандар. Жаза кетіңіздер. Негізінен бүгін 22 март. Қырғызстанда күн жылу. Бұл садовый айылдың көрініші. Үйесін açısına қарағанда қошыналар тіле жақшы. Тынч айылдардың бірі. Бұл жақтан ондай түрлі бақтар жиналды тұрағына беде сейілген туғандар. Ең әлі чығыш чеграсы бұл парникке чейін болып қалды. 19 сот құлған жер участок, үй, мал сарай, ошындай жер жемешеккенге жерлері менен басы $40,000 сұрап атыптыр. Ерлерінің номері экранда естел деп жазылып тұрады. Туғандар зона қылып сөйлешіп көріңіздер. Сөйлешу болатынан достарымен, группалармен бұл видеоны сіздер бөліссеңіздер, маға бұл үй иесіне чоң жардам берген боласыздар. Анда мен сіздермен қоштасамын. Кейінгі чыгышқа чейин саламатта қалыңыздар.